Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum жамат. Жалабаттабыз. Мына бізден Европадан келген меймандарды, кеше Франциядан келді, Македониядан келді. Бұлар өздері македонецтер, бірөөсү ливанец, бирок Францияда иштешет. Францияда дагы иштешет. Азыр ушул Мира ишканасына келдик. Мира ишканасынын кылган иштерин көрүп атабыз. Мынау көрдүңөр, кара алтындай болуп турган бул эмне? Биздин кайнолук как. Кайнолук как. Мына ушуну ушундай алып кургатып. Ассаламу алейкум Жунске. Мына биздин Facebook колдончуларга бир суроолоруна жооп берип койбойсузбу? Мына азыр бул жерде слива кургатып атасыз. Будан башка дагы кандай жумуштар болуп атат? Бизде 120-130 түрдүү продукция бар. Слива бар, грецкий орех бар, жапай алма бар, шиповник бар, мисте, 22 түрдүк сука фрукты боюнча иштейбиз. Калганы зам-зам сууларыбыз чыгат. И консервация, варенье, соки, ушуну алып 130 түрдүү продукция менен заниматься кылабыз. Жалабат боюнча. Рахмат. Анан азыр кайсы мамлекеттерге экспорт кылып атасыз продукцияны? Сливаны основной кеткен жери Китай, Германия, Голландия и Турция. Европа, Китай экен, Алма, дикий жапай алмаларды Германия, Голландия, Турция тоже. Ошол жапай алма жөнүндө ушул мен информация болуп калдым да, ушул дүйнө жүзүндө эң кислотнысы көп биздики экен, дүйнө жүзүндө. Кыргызстанда алмасы кислотнысы 508 алат. Дүйнө боюнча ондай кислотнысы алма жок, жапай алма боюнча. Украина, Молдовиялардыки, олардыки 3,5-308ге да барат да кислотнысы. Биздики 5. 508 bizde. 508 эң күчтүү Кыргызстандыкка дүйнө жүзү боюнча. Чайга, детский питанияга жакшы кетет. Жакшы кетет, Азыр мынау косточка мененби мыналар? Бул косточка менен буну биз Китайга жөнөтүп атабыз. Бул Кытайдыкы, Кытайдын продукциясы. Сезон уже түгөнүп калды, бийик сезон. Эми могу күздөн баштап yana Китайга, Германияга жөнөтөбүз. Азыр сиз ошол темеден мына сушкага продукцияны элден сатып алып атасыз да? Обязательно. Элден, Аксы, Алабука, Көк жаңгак, Арстанбаб ошолдуки. Биз алдын Куршаптыкын алат элек. Куршап 5-6 жылдан бери сливага карабай коюшту. Сортун бузуп коюшту. Курт түшүп, касал түшүп ошондой болуп атат. Ошон үчүн 5 жылдан бери албай атабыз. 5 жылдан бери Куршаптыкка алынбайт ата. Бирок эгерде Куршаптыктар мындай Венгерка, Анжелина кылып жакшы сортторду эксе, канча болсо ала бересиз да, Кудай кааласа? Полностью 1000 тонна чыгабы, 2000 тонна чыкса ала беребиз. Канча болсо, нормальный баада. Сорт жакшы, конечно, нормальный баада. Мана маселен азыр bu yerdeki 10 so'm, 8 so'm, 12 so'm satıladi da. Rossiyaga ketadi, qo'yonga olib ketadi. Biz 20 so'm, 22 so'm, masalan, talastikini men 25 so'mga da sotib olaman. 25 so'mga чейин talastikini alып атасыз. Аксы Алабуканыкini 18dan 22ga da alып атабыз. Мына Европадан келген туугандар дагы ошол сизге алып келдик атай. Себеби дегенде булар баягы сушеный бардык дары-дармек чөп, анан шиповник, боярышник кызыккан ошо экен да. Кудай кааласа булар менен дагы жакшы бир контракт түзүп ишти, Кудай кааласа. Шиповник боюнча эме кылышып атат, азыр көрүп залып айланышып атат. Эгер контракт боло турган болсо, мана шиповник канча болсо ham терип курутса, или алып келсе, бу жерде свежий боюнча биз өзүбүз курутуп туруп, буларга экспорт кылсак жакшы болот. Мына биз өзү мына Кыргызстанда шиповниктин дагы 1% дагы обработка кыла албайт экенбиз да. Жоқ, потому что біз теребиз, курутабыз, сатабыз. Буну чайга таярласа болот, ичинен уругун алдырып туруп, чайга кылып yana сатса болот, упаковка кылса болот, пакеттеп дары сата турган жерлерге, аптекаларга өткөрсөк болот. Ошол боюнча иштеш керек да буларды.
Вложение болуш керек да. Ооба. Мен 1 сом тауып салына чөнтеңге салып кетиштин кереги жок. Алып туруп ушу вложение кылыш керек да. Производство болсо анан Кыргызстан мамлекети болсо нече жерде, не только Кыргызстан. Производство болбогон эч бир давлаттын экономикасы көтөрүлбөйт. Мына сиз канча жылдан бери ушул мөмө жемиштерди алып, курутуп, варенье кылып, ушундай даражага жеттиңиз да. Мына мен көп айтам, билесиз. Бак отургузайлы, бизде баягы сырьевой база жок. Бизде заводдор неге ачылбай атат? Давай бир эле айылга мисалы үчүн 10 000 гектарга слива эгип койсун, пожалуйста, тура. Ана ким завод курбайт? Бардыгы курат да. Конечно, курат. Мен айтып атам, сиз Facebooktан издеп, дайым дуа кылып отурам да, ушу баланын айткан иштери ушу алдыга жүрүп кетсе, ушу бу ham экономикага жүдө күчтүү нерсе да. Кыргызстанда шунча бош жайлар жатат да, бекерден жатат. Ошолорду мөмөлөрдү эке турган болсо, качественный товарларды эке турган болсо, конечно, Кыргызстанга весь Европа төкүлүп келет. Потому что бизде экология, таза экология бар. Чыккан продукциябыз натуральный продукталар чыгат бизден. Шуну билбейм, эми чоңдор сиз кылып аткан ишиңизге поддержка берип, сиз кыла турган ишиңизге бир жол ачып берсе, биз дагы сүйүнөт элек. Аллаху акбар. Мына азыр мындай товарды карап туруп көзүм сүйүнүп атат да. Жөнсүз эке караң. Бул баягы мына ушу кара алтын да бул эми. Тура. Мына ушул кара алтын. Бизде жерлер ушундай жатат. Кылганы бир мындай адамдарга ушу направление бергени мына кече биздин президентибиз тура айтты да. Акимдер, мен силерге ушундай бар жокту бердим колуңарга. Неге иштебей атасыңар деп атат. Ар бир аким өзгө мындай жылыга мен 1000 гектардан бак кылам деп баягында өзгө бир максат коюп алып аракет кыла турган болсо, 5 жылда 500 000 гектар бак боло турган болсо, бул деген кандай бул? Элдин бардыгы эле жыргап жатып калбайбы? Сиз ошо аракетиңизге эми мына кийин партиячы кылып, аракет кылып, чоңдорго жазып, аракет кылып көрөбүз. Сиз кылып аткан проектиңиз жүдө чоң проект да. Иншалла сиз айткан ниетиңизге жетсеңиз, эл дагы сиз аркаңыздан жакшы пайдаланат эле да. Аллаху акбар. Мына шу турган нарса 10 000 тоннасы 10 000 тонна наличке сатылат мына. Шуну кылыш керек да. Таяр жер турат. Көчөттү алып келип эк, сууң бар дең. Бар жокту кылса болот. Мына сиздикинде ишканалар ар бир айылга ачылса да камдык кылат да. Жетпейт да, мисалы үчүн ар бир айылга. Мына Кыргызстан боюнча битте да, бул биткен эмне болот эле? Ооба да. Мына камераларды карагыла туугандар, мына ар бирине, мисалы үчүн бир загрузка кылганда канча кирет аке? Бир камерага 10 тонна. 10 тоннадан мына. 1 2 3 4 камера. Бир заправка кылганда 40 тонна кирет, 20 тонна продукция чыгат да. Мына бир күндө киргизет, эртең менен киргизишет, кеч чыгарат дагы, анан кийин атайын стеллаждар бар. Ошо стеллаждарга коюп коет, ошол жерде кургайт. Мына туугандар, ким акча табам десе, өзүңөрдүн акчаңарды бакка салгыла дагы, анан кийин мынандай ушундай кылып туруп, өзүңөргө оборудование даярдагыла мынандай. Бул жагы оцинковка, сетка, мына чети болсо нержавейка, алюминий. Ушундай жасагыла, жыгачтан жасагыла. Мына ушунун үстүнө эмне болсо ошону кургата бергиле. Алманы кесип кургаткыла, өрүктү кургаткыла, кайнолуну кургаткыла, чөптү кургаткыла, эмне болсо бардыгын дары боло турган, ушулардын бардыгын кургата бериңиздер, туугандар. Мына бул жерде ушуну товарды киргизет, сливаны киргизип, мына жерде сортировка кылып, өткөрүп, бул жакка алып кирип кетишет. Сушкага даярдашат, нерге стеллажга коюп, даярдап, чөп чарынан арылтып, ушундай даярдашат. Мына ушул ящиктер, мына ушул стеллаждар, ушулардын бардыгы иштейт. Мына жерде болсо, мына биздин жөнөкөй эле мына ушул вишняны кургатып койгон, мына килести. Мында килограмм 300 сом, 400 сомдон сатылат экен. Мына ушул чоң оборудование, бул да бош жатат дейт да, мына Жунусак айтат. Жер жаңгакты эккиле дейт. Мистени эккиле, бадамды отургузгула, данегин алып келгиле, ушул жерде кууруп туруп, ошону граммга идиштерге салып туруп, мына өзүбүздүн базарга чыгарсак болот. Мына биздин өзүбүздүн базар ачыкка отурат азыр. Өзүбүздүн базарды толук биз камсыз кыла албай атабыз да.
мына көргүлө, мына ушулардын баардыгы эмне? Даяр оборудование. Жаңгакты чаксаң болот, бунда бар жокту жасаса болот да. Караңыздар. Жылтыраганын көрдүңөрбү? Андай переливается всеми красками. Это черное золото, бу чернослив. Мына ушуну көбөйтүшүбүз керек биз. Кургай турган сортторун. Мына Кыргызстан боюнча эсептеп көрсөк, эң эле аз дегенде бир 100 миллион кара жыгач бар бизде. Адан деле көп да, может 2 эсе көп 100 миллион. Ошо 100 миллион кара жыгачтын ордуна мында 100 миллион слива болгондо, ар бир дарак слива 100 килограммдан бергенде, бул деген 30 килограммдан ушундай чернослив как болот эле да. Бул азык. Буну жейсин, сатасың, ушунун баардыгы эмне? Бизге пайда берет. Мына туугандар, ушундай нотада мына напиток чыгара турган кадимкидей ушул жерде суу куят. Мына туугандар, бардыгыңыздарды ишкерликке чакырамын, жаратмандыкка чакырамын. Жок дегенде 10 көчөт отургузуп жаратман болойлу туугандарым. Ассаламу алейкум.